Жаштарды айыл чарбасын өнүктүрүүгө үндөгөн Жаштар кемп 2022 агромуун иш-чарасы Баткен шаарында болуп өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө айыл чарба жана агробизнес тармагындагы инновацияларды, жаңы технологияларды ойлоп табуу, аларды иштеп чыгуу жөнүндө маалыматтар берилди. Инновация тармагынан бир спикерибиз бар, Адылбек Апаров деген. Ал немени унду, чийирткелерден ун жасаганды көрсөтүп атат. Ошонун инновацияны ошону кандай жасаса болот деп аябай сонун сессиясын даярдап келди. Пищевой технолог спикерлерибиз бар да. Анан Баткенде мына өрүктөн жасаган ар түрлүү товарларды, продукталарды жасап атышат. Ошондой спикерлерди алып келдик. Биздин жаштар ушу көрсүн, өзүбүздүн жергиликтүү эле ишкерлерибиз ушундай чоң жетишкендиктерге жетип атат деп. Айыл чарбасына жана бул тармакта өндүрүшкө кызыккан жаштар үчүн бул иш-чара эң кызыктуу аянтча болду. Анткени анда ар кайсы кесиптеги спикерлер, эксперттер, чоң ийгиликке жетишкен адистер, айыл чарба уюмдарынын өкүлдөрү жана бизнесмендер өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Биздин жаштарыбыз азыр илимге муктаж болуп турган мезгил экен. Кадрлар бул агроусайты бүгүнкү долбоордо негизинен ушу жаштардын кесип тандоосу боюнча көйгөйлөр көтөрүлдү, кесип тандоо боюнча басым жасалды да. Эndi агроусайты долбоорунда негизинен бизге Кыргызстандын бүт аймагыга агрономдор керек болуп турат. Азыркы күндө агрономдор жок. Агроном кесиби айыл чарбасыга абадай суудай зарыл болуп турган учуру. Иш-чарага Баткен шаарынын айыл чарбага кызыккан мектеп окуучулары, студенттери жана ошондой эле жеке ишкерлер катышты. Бул долбоордон агрономия боюнча кесиптерди биле алдым. Жана ошол агрономия боюнча иштеп жүргөн ошол спикерлер боюнча тааныштым. Туура кесипти тандоо, агрономия боюнча көптөгөн маалыматтарды алдык, экопродукцияларды, данеко, ошол сыяктуу эко эмелерди, продукциялар менен тааныштык. Катышуучулар жаңы заманбап технологияларды пайдалануу менен айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, рынокко алып чыгууга багыт алышканын белгилешти. Ошондой эле агрардык тармактын артыкчылыктары боюнча пайдалуу маалыматтарга ээ болушканын айтышты. Маркетолог ошондой эле айыл чарбасындагы өзүнүн жумуш ордунун таап кете турган мыкты айлык акысы жогору кесиптер тууралуу тааныша алдым. Жаштар кемп 2022 агромуун иш-чарасынын башкы максаты 16 жаштан 34 жашка чейинки жаштардын арасында айыл чарба кесиптерин жайылтуу жана ошондой эле түштүк аймактардагы айыл чарба ишканаларынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу болуп эсептелет. Сабира Бакирбек кызы, Бекбол Бакыт уулу, Салам медиа.